Орумуздагы Шопоков 89 дарегинде жайгашкан Мега Комфорт соода борборунда өрт чыкты деген маалымат түштү. Азыр болсо тиешелүү өрт өчүрүүчүлөр кайча убакытта келип, тилсиз жоону ооздуктоого кандай аракеттерди көрөт, чогуу байкайбыз. Сценарий боюнча тилсиз жоону өчүрүүгө курулуш соода борборунун өзүнүн коопсуздук боюнча адистери алгачкы аракеттерин көрүштү. Ошондой эле Свердлов жана Октябрь райондук өрт өчүрүү бөлүмдөрү тартылды. Негизги өрт өчүрүүчү техникаларынан 4-уна тартылып, ыкчам аракеттерин көрүштү. Ага чейин соода борборунун ичиндеги 150 адам эвакуацияланып, сыртка чыгарылды. Бүгүнкү өрт өчүрүүчү машыгуунун болуп өткөн себеби бул өрттүн алдын алуу боюнча иш-чара кылуу. Ошонун эле негизинде элдерди өрт болгон учурларда сактоо жана аларды өзүнүн эрежеси боюнча кандай алып жүрүү эрежелерин үйрөтүү максатында болуп өттү. Ал эми имараттын 3-кабатында тышка чыга албай жаракат алган жарандарды Бишкек шаардык куткаруу кызматынын адистери автошатынын жардамы менен алып түшүп, медициналык кызматкерлерине өткөрүп беришти. Жалпы жонунан пландуу өрт тактикалык машыгууга Бишкек шаардык куткаруу кызматы, Октябрь, Свердлов, 1-май райондук өрткө каршы куткаруу бөлүктөрүнөн 4 күчүрмөн эсеп жана автошаты тартылды. Мындан тышкары тез жардам, газ жана электр кызматы дагы машыгууга катышты. Соода борборунун өзүнүн өрт өчүрүүчү жабдуулары бардыгы ордунда экен. Бардыгын иштетип көрдүк. И дагы өздөрүнүн ошол ич-чара чыккан бир өрттүн алдын алуу боюнча добровольный пожарный дружина деп коет. Булар ошол өздөрүнүн ичинен чыккан бригадасына түшүндүрүү иштерин жүргүзүлдү. Машыгуунун жүрүшүндө кемчиликтер да болбой койгон жок. Маселен, жолдун боюнда курулмалар өрт өчүрүүчү унаалардын соода борборунун короосуна кирүүсүнө кыйынчылык жаратты. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери тез арада жөнгө салуу боюнча сунуш беришти. Белгилей кетсек, мындай өрт тактикалык машыгуулар атайы пландын негизинде байма-бай өткөрүлүп келет.